Кээде биз ушунчалык коркобуз жаңы жашоого кадам коюуга. Бизди канааттандырбаган нерселерге да көз жумабыз коркуунун айынан. Андан да коркунучтуусу бир күнү ойгонуп түшүнөм. Айланабыздын баары биз ойлогондой эмес. Өзгөрүүлөр болот качан биз көнүп калган нерселерибизге каршы барган кезде. Коркпоңуз жаңы жашоого кадам таштаганы. Сезесиз тажрыйба менен кошо сизге ишеним да кошо келет. Кыялдардын артынан баруу бул өтө коркунучтуу жалгыз жол. Бирок мүмкүн эмес башка бирөө келип сизге жардам берүүсүн күтүп отуруу. Даяр болууңуз керек тобокелдикке баардык нерсеңиз менен жетүү үчүн өзүңүздүн кыялыңызга. Кечиримсиз, коркуусуз болууңуз керек өзүңүз менен. Өткөн күндөрдү ойлогонду токтот. Өзүңдү кыйнабай шектенүү менен. Оорулар, өкүнүүлөр менен. Эстеп жүр өткөн күндөрдү, бирок жашабай өткөн күн менен. Антип сен келечекке болгон эшиктерди жаап саласың. Эсте тут ким экениңди. Билип жүр, сен мындан артык жакшылыктарга татыктуусуң. Күндөн күнгө келечегиңди түз. 1000 шамды бир шамдын оту менен жандырсаңыз болот. Ал шамдын өмүрү ал менен кыскарып калбайт. Бакыт азайып калбайт эгер аны башкалар менен бөлүшсөң. Качаныр бир нерсени алсаң, алаканыңда болот. Качан берсең бир нерсени, жүрөгүңдө болот. Башка адамга жардам бере алсаң, жардам бер. Колуңдан жардам берүү келбесе, ал адамга дуа кыл. Дуа кылганды билбесең, ал адам жөнүндө жакшы ойло. Бул өзү жардам болот ал адам үчүн. Жакшы ойлор бул да бир курал. Эсте тут, жалгыз калган адамдар алар эң боорукер адамдар. Эң кайгылуу адамдар баарынан катуу күлөт. Көп капаланган адамдар эң акылдуу. Себеби алар каалабайт башка адамдардын капа болуусун. Жылуулуктун баркын билесиң суук түшкөндө, ден соолукту оору келгенде. Жакшы маанайды капаланган кезде. Балким жашоонун кубанычы бул барктоо колубузда бар нерсени чана, ал менен рахаттануу. Сен Кудайдан көч сурайсың, ал сага сыноо жөнөтөт. Сени кубаттандыруу үчүн. Сен акылмандыкты сурайсың, жана көйгөйлөрдү аласың баш катырган. Эрктүүлүктү сурайсың, Кудай сага коркунучтарды жөнөтөт. Сен сүйүүнү сурайсың, Кудай сага бактысыз адамдарды жөнөтөт сенин жардамыңа муктаж болгон. Сен жакшылыктарды сурайсың, жана мүмкүнчүлүктөрдү аласың. Кээде биз өзүбүз каалаган нерсени албайбыз, бирок бизге өтө зарыл болгон нерселерди алабыз. Позитивдүү болуу дегени бул ар дайым бактылуу болуп жүрүү дегени эмес. Бул дегени сиз оор күндөрдө да билип жүрөсүз, жакынкы убакытта баары жакшы болот экенин. Ар бир кырдаалдар жашообузда убактылуу. Качан жашооңуз жакшы кезде карап көрүңүз, сиз рахаттанып жатасызбы толук кандуу. Качан начар күндөр келсе, эсте тутуңуз, бул күндөр да көпкө созулбайт.